Ийгиликке жеткен адамдын экөөбүздөн эч эле айырмасы жок. Болгону экөөбүз уктап жатканда ал эртерээк туруп кыймылдаган. Биз интернетти чукуп ушак айыңды талкуулап атканда ал китептерди окуп аткан болот. Биз сериалдарды көрүп ыйлап аткан учурда ал жаңы максаттарды ойлонуп, толгонуп жаткан болот. Биз түндүн бир окумунда түштүн түрүн көрүп жуурканда жатканыбызда ал туруп алып сырларын жараткан менен бөлүшүп аткан болот. Биз адамдар эмне дейт деп өзүбүз жакшы көрүп атканда ал максаттарын 90%-ын ишке ашырып койгон болот. Биз кабак бүркөп бушайман болгон чагыбызда ал дайыма жылмайып жүргөн болот. Биз чөнтөктөгү акчабызды түгөнүп калса эмне кылам деп сараңданып санаага батып атканыбызда ал тапканынын бир бөлүгүн жардыларга бөлүшүп жүргөн болот. Биз китепчебизге карыздардын тизмесин жазып атканыбызда ал китепчесине жаңы ой тилектерин жазып аткан болот. Айтор айта берсек көп. Бирок эч качан кеч эмес. Ийгилик десе эле сиз бул дүйнөдөгү атактуулукту, байлыкты эле ойлобоңуз. Бул дүйнөдөн укмуштай барктуу болуп, акыретте банкрот болгондор бар. Сиз болсо бул дүйнө деп акырет деп бул дүйнөнү унутпаңыз. Орто жолду тандап, чыныгы ийгиликтүү адам болгонго бүгүндөн баштап аракет кылыңыз. Бир гана аракет, кыймыл, аракет. Эгер токтосоңуз отургуңуз келет, отурсаңыз жаткыңыз келет, жатсаңыз уйкуңуз келет, уктасаңыз ар жагы белгилүү. А сиз уктабаңыз, ойгонуңуз, толгонуңуз, чындап ойлонуңуз.